Sen eң жакшы ырыскы ал дене үчүн берилген ырыскы деп ойлобогун. Анткени денеге берилген ырыскы кетет. Себеби инсан өлөт. Жыйнаган мал мүлкү жок болот. Ошондуктан чыныгы ырыскы ал жүрөккө берилген ырыскы. Аллах Таала кайсы пендесинин жүрөгүн бай кылган болсо, мына ошол адам чыныгы ырыскы берилген адам. Ошон үчүн Аллахтын сөзүн эскерген. Себеби Аллах Таала Куранда кайсыл бир эркекчи аял Аллахка ыйман келтирген амалда салих амал жасай турган болсо, биз ага жакшы жашоону тартуулайбыз. Жана акыретте алардын сыйлыктарын кылган амалдарынан жакшыраак кылып арттырып беребиз деп айткан. Аллах Таала бул аятта кимде ким салих амал жасаса, биз ага мал мүлкүн көбөйтүп беребиз деп айткан жок. Аллах Таала айтты, биз ага жакшы жашоону тартуулайбыз. Анын жүрөгү сүйүнчтүү, акыбалы саламатта жана напсысы тынчтыкта болот. Мейли ал bir gün bir түндө бир эле маал тамак жеген болсо дагы, сүйүнүчтүү, бактылуу абалда болот. Мына ушул чыныгы эң жакшы жашоо болуп эсептелет.